Бул Бишкек шаарындагы Жусуп Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан Бакыт өргөсү. Имарат 1987 жылы курулган. Мында түгөйлөр өздөрүнүн никесин расмий түрдө каттоо үчүн келери барыбызга маалым. Ал эми Бакыт өргөсүндө жалпысынан 8 адам эмгектенет. Алардын 6-оосу нике каттатууга келген жарандардын арызын кабыл алып, салтанаттуу түрдө каттоо аземин өткөрүшөт. Дал ошондой кызматкерлердин бири Жайнагүл айым. Анын бул жерде иштегенине 10 жыл болгон. Ишим өзүмө жагат, анткени күн сайын бактылуу адамдар менен көрүшөм дейт каарманыбыз. Бул жаак тармагында мен 10 жылга чокол иштеп атам. Биздин Бакыт өргөсүндө 2 жылдан 3 жылга баратат. Мен өзүм жумушум аябай өзүмө жагат. Бул адамдарга жакшылык, сүйүнүч тартуулап, адамдардын сүйүнүчүн тең бөлүшүп дегендей аял киши үчүн эң жакшы кесип деп ойлойм. Түгөйлөрдүн баш кошконун көрүп өзүбүздү бактылуу сезебиз деген Жайнагүл Бакирова үйлөнүү тойлордун мезгили башталды дейт. Күнүнө 10дон ашык түгөйлөрдүн никеси катталат. Ал эми Бакыт өргөсүнүн тарыхында бир күндө 60тан ашык жуп бул жака келип, салтанаттуу түрдө никесин каттатышкан. Жылына Бакыт өргөсүндө бул жол менен 4000ге жакын түгөйлөрдүн никелери катталат. Алардын ичинен 2000ге жакыны мисалы үчүн былтыр 2018 жылы 2000ге жакын түгөйлөрдүн никеси салтанаттуу түрдө биздин Бакыт өргөсүндө катталды. Андан тышкары Бакыт өргөсүнүн кызматкерлери сыртка чыгып, ресторандарга, кафелерге, парктарга, башка бир жайларга түгөйлөр каалаган жерге барып, дагы нике каттоо аземинде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар бизде. Бакыт өргөсүнүн кызматкерлери дем алыш жана майрам күндөрү да кызмат кылышат. Анткени дал ошондой даталуу күндөрдө никесин каттатууну каалагандар көп. Бүгүн эл аралык Бакыт күнүндө да баш кошуп, Бакыт өргөсүнүн босогосун аттагандар аз эмес. Акмарал Аипова, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.